Буга чейин интернетке бир нече киши катышкан мушташтын видеосу тараган. Анда жер тилкеси боюнча чыр болгон. Уруш учурунда эркектер өз ара мушташа кетишкен. Алардын арасында аял кишинин да жүргөнү көрүнөт. Негизинен жаңжалда бир тараптан экинчи тараптан бир киши мушташкан. Калгандары ортого түшүп жүрүшкөн. Видеонун соңунда мушташкан эркек кишинин бири келип, четте жүргөн аялды түртүп, ал жыгылып отуруп калганда жерге жаткыра тепкен. Талкуу жараткан бул тасма коомчулукту дүрбөттү. Азыркы тапта жабырланган Шайыр Батыралиева ооруканада жатат. Биз анын ден соолугун сурап, окуянын чоо жайын билдик. Мени тепкен баланы кечире албайм деген ал көздөн жаш алып, окуянын кандай болгонун айтып берди. Бул окуя мындай болду да. Биз аны 2007-жылы алынган жер болчу алчы. Уже азыр деген документ чыгат деп, уже документ чыгып атпайбы? Биз деле аяктан көрбөгөн азапты көргөнбүз. Биз Мейменбаева деген менен 10 жыл соттошконбуз. Анан ошо аны менен элдешип олтуруп, анан бүтүп, уже документке кетип, уже биз нормальный айыл болуп калган болчубуз да. Анан жанагы бала жөн эле мындай эле жаныбызда жер меники деп, ошо жанында жерин сатып атып эле, ошо биздики дагы кошо биздин эмеге кошулат экен деп, уже буга 1,5 жыл болду да ызылдашып эле келатканбыз. Мен болгон эмелерге барсам, уже аныкы эч жерде жок экен, ал биздин эле ошо анын эч кандай тиешеси жок экен да, документи да жок экен. Кой, мындай турбайсыңбы деп, анан неме кылсак болбойт. Биринчи бирөөлөргө сатып ийген анычы. Биз анда ызылдап, мен эмес, анда менден башка да 3 бар. Ал жер 3 адам бар, 3 квартиранын жалаң свет деген курсактарын эптеп тогускан эле немелер да. Ушунда карапайым эле калдык да, анан 4-төбүздүкү ошочу. Анан алар сатып, бирер экиле кишиге, ошо биздикин экиле кишиге мен угушумча бир 30 миңге сатып ийген да, аяктычы. Биз баягы ызылдап чыкканда, анан жанагы жерлерди берген да, кой эми тынчы эле мына депчи. Болуптур деп тынчып, анан билген эмеспиз. Анан эле менин балам айтып калды, андан 2-3 күн мурун дагы уруш болгон. Мамай муну деген тигилер башкага сатканы келишиптир. Жото муну да беришпейт окшойт, силерди алдаган окшойт. Деп, анан мен сведаш дейм өзүм. Анан жаңы эле жумуштан келип, анан күн ысык эмес, уктап калыпмын. Бербейбиз дедик. Эми биз башка жактан берем дейт да дагы. Силерге бул жердин ордуна башка жерден башка жок дедик, кетпейбиз. Десек эле анан жанагынтип эле тигинисин көргөн эмеспиз. Машинада ал мурун жок болчу. Берки байкеси биринчи келип балам экөө мушташаптыр. Эмне деле мен оюндабайм деп телефон менен тартып алсам коркушабы деген эмеде эле мен азыр моун деген бүт элден жардам сурайм, антпей келесиздер деп интип тартып баштасам, жанагысы келип эле машинадан түшүп келип турган деп баламды тептип мени келе анан тээп салбады. Келди, кечирим сурап келди. Балдамы дагы балдарымдан корктум, чындап эле. Балдарымдан корктум. Балам деле жаткан жок экен үйгө. Тийбейбиз, анан кечирим сурады, тийбейбиз деди, ошо жериңер калатташоюнча деди. Көрдүңөр алам деп бүт алардыкын сүйлөдү. Биринчи кармап баскан, бирок кат кырып кирип эле минтип эле кетип калышты. Биякта менин туугандарым барды да бүт. Анан апасы жакшынакай туугандары бар экен, жакшынакай үйдүндө баласы экен, келип алып, кечирим сурап, ыйлашып, антип анан тийбейт, колу сынсын, сени тепкен буту сынсын. Ызылдашпай эле, соттошпой эле. Биз деген мен именно апасы мен өзүм ошо жерди тийип көрсүн, мен өзүм жооп берем деп анан кечир деп кечирим сурап көчө ошо эме жаздырып кетишти, встречныйчы ошол жактан келип. Демек жер сизде эле калды, Жер магы бизде эле калды. Анын буга чейин документи бар болгонбу сизде? Жок да, биз ошон үчүн биз эчтеке ала албай калып экенбиз да, ошондон эле калып калдык да, эмне алалы анан. Ошо документ жоктугунан пайдаланышып. Ошондон эле анын да эч тиешеси жок жергечи. Анын да эч. Мен мындан бир 10 чакты күн мурун бирок
айыл өкмөт Ленинский Бекова дегендер Бекова айтып өткөн да, негедир эле бирөө келип эле ушинтип атат, карап койбойсуңарбы? Анткени аларга бүт биз өткөзгөнбүз, документтерибиз бар да. Бүт өткөзүп айтып өткөм да, ушундай бир бала эле монтип бизди курап атат десем эле, милицияларга айтпайм, милицияларга айтсам аларың карап айтат десем, анда мага келчи деген, бирок ошого мен жетише албай калдым. Бекова айтканда, анда мага кел, мага келсеңер кимдин аны көрөйүн деп, жана биз кеткенбиз документке. Бүт фамилия аттарыбыз кеткен, ал биздин фундамент стеналарыбыз бар болчу. Алардын мурдун ал мынтип сүттүрүп салган, сүттүрүп салып эле сатып атпай башкагачы. Азыр ошондой эчтеке жок. Аны эчтеке жок эле берди, ошого эле ыраазы болдук. Кайра ошондо бергиси келбей эмеси бузулду. Бирок могу элге рахмат, могу элден жанагы патриот балдардан коркуп эле берди, мен эчтеке кыла албайм, соттошо албайм, көрдүңөр, мен аны менен тиреше турган алыс жок биздин. Кыргыздардын абалы чындап эле коррупцияга биз айланайын каныбыз менен сөзгө чейин өтүп кеткен. Мен балдарыман коркуп эле жазып берди, мен тең келген жокмун, ага чын теңеле албайм мен. Берген эле ыраазы болдук жерди. Анан дары дармек деп ачык эле айтайын көчө, ошо дары дармекке деп $5 берди. Анан эле жазып бердик, апасы эне туугандарым келип ыйлашты. Анан энекембиз. Мен анын үчүн соттош үчүн дагы чуркашым керек, тирешишим керек, анта алган жокмун. Анан жазып бердим, чырыс жок, тийбей эле мындай деп элечи. Ой, ошо менин баламы деген карап кой дейбиз да, анан менин балама келип киши клиентке көргөзөт да башкачы. Көрүп атканда балам мага чалат да. Мамай тигилери уже тигини дагы башкага берип атышат депчи. Анан ошондон анан мен уктуп аткам ошол малдачы. Анан ошондо мен мындай аны мушташтер болуп кетер билген жокмун. Анан барсам уже баламды мынтип сабап атышыптыр. Уже балам футболкасы деген бар болчу, намаз окуйт балам 5 мал. Менин балам айланайын вообще мындай кумурскагандай жааныш жок биздин чындагандачы. Бирөөнө бир деме алып көргөн жаныбыз. Анан балам эч жагы эле футболкасы окуп мушташып анан мен барып анан чырылдап катышсам деп анан жанагындай болду, көрдүңөр. Калган ошо видеодо анан биз милиция чыкканда эле качып кетип калышты. Анан ошону менен эле аякка арыздасып эле бияка келдик, уже мен башым айланып кусуп идим, келсем уже сотрясение алып турмун, анан жаттым ошондон бери эле. Ал жерде деген ошо маалда киши деле жок болчу, анан жанагы 4-5 бүт ошонун ээрчитип келген кишилери. Тиги жерде балам экөөбүз эле. Анда кызыл футболка, анан балам менен иштеп, алар стройкада иштеп аткан, ушунда фундамент куюпчу менин баламчы. Фундамент куюп бирөөнүн эмесин иштеп атышканда. Ошол жерден алар келе калып эле калган бүт тигили ээрчитип келген балдар. Жанагы жаңы клиенттер да бүт эле жанагы бизди тепкен баланын балдары да. Жүрөгүм оорду. Ошо. Кудай көргөсүн ошо. Мен 5 балам бар. 4 неберем бар. Ошо жанагы мушташкан чоң баламдын 3 баласы менен неберем болуп баары согушайбыз. Экинчи балам үй салып бөлүнүп кеткен, анын 1 баласы бар. Ошо чоң сейме жашайбыз, үйдө бир 10-19 жашайбыз. Күйөөм мен света иштейм, күйөөм болсо күнүндүк ордо өтө эле суу сатып иштейт, кадимки эле жанагы тачка менен сүрүп. Балдарын намаз окуйт бүт. Жаранда стройка, мал сал менен иштешет. Ошондой. Ошоруки чечилди да, анан билбейм мен жакшыраак. Мен аябай жүрөгүм ооруп атат, мен кенедей баладан эле жанагынтип тепки жегениме мен аябай намыстандым, чындап элечи. Анан элге рахмат. Алар болбогондо биз эчтеке кыла алмак эмеспиз. Ошо жанагы биз жалаң бизди колдоп чыккан үчүн ошо элден корккан эле берди. Булар бул атак бул роды, закон, өкмөт деген булар да бүт баары колунда да булардынчы. Биз чыркырап барганбызда бизди монтип атат деп эчтеке кыла албай койгонбуз. Азыр ошо элдин эмеси менен гана коркуп гана өзү эле ачык айтты, ошо жаман экен. Сиз тепкен бутум сынсын, эл деген жаман турбай, кечирип коюңуз, жолобойбуз. Керек болсо жардам кылам. Кечирип бутум сынсын деп жөн эле баягы бала жок, ыйлап келдим о жерге. Апасы болсо ыйлады, бутум кучактап. Жеңелери жакшы, сонун семьянын баласы экен эми, жакшынакай эле. Сиздин тааныштыгыңыз бар беле алар менен? Тааныштыгыбыз жанагы менен таанышып калганбыз. Ошо биздин келгенде эле мояк меники болчу, кетебен барар эле силердики кирип кеткен экен деп эле ошондон ушинтип калып. Атак жок, таанышыбыз.
Алар аксар, биз адилет экөөсүнүн ортосунда алыс да, аябай элечи. Эмеси жок да такыр. Ошондо алар мындай колунда бар ушундай адамдар болуп атабы же өздөрү Эми колунда бар эмес, эми акча бар кишиники. бүт баары чечилип атат Акча бар үчүн чечилип, же болбосо жана мен күлкүм келди эми окуп атып. Өткөндө кармап барышты бирок анда май деле ишкен деп кайра мынтип сурап туруп кетири дегенге ичим күйдү да. Ал жерде мисалы үчүн өлүп калсам эмне болот эле, мен 5 балам жетим калмак. Мисалы үчүн мени өлтүрүп атат, керек болсо бир адам өлтүрүп. Ошонун ансын эч ким караган жок. Ошол жерлерди законный сатып атабы же незаконный сатып атабы, кетеби, барбы, жокпу, анысын эч ким жөн эле келди дагы мени бир мал эмеспи, иттей эле тээп койду. Мен ошонусуна могу жерим жүрөгүм кечирбейт. Кечирген жокмун да. Жүрөгүм кечирген жок, аны кечирбейм да. Анан балдарым андайды көрбөгөн балам 2 күн үйгө жаткан жок. Розадан чалып чыкты балам коркутуп. Анан балдарды ойлодум да кой эле, балам да мама Кудайдан жетсин. Жасып берет да, тынч эле жасайлычы. Рахмат. Ошондо сиздерди роодудан бери чалып ушундай коркутуулар Жок, балама чалып тур келбейсиңиз десе, балам коркуп 2 күн үйгө жатпай албарган жок. Мен жатып калдым. Балдар такыр кара албай калды. Үйдө атабыз эле калып калды. Ал деле жандырып эле балдар мененчи. Анан айтып атпаймынбы, алар менен мынтип күрөшө турган алыс жок чындап элечи. Анан Кудайдан жетсин деп эле калдык. Просто мен бул жерден айтып кетейин дегеним эле. Азыр коронавирус болуп атат, жаман мал. Биз деген даже иштеп аткан ишибиз токтоп атат. Керек болсо балдар ачка калды. Анан мен муну менен биз тиреше алчу да эмеспиз. Анан ошо жер берген эле сүйүндүк, мен анан ошо атап мен жүрөгүм билбейм, мен жүрөгүм такыр булаган кечирбейм, мен такыр кечире албайм да. Ошол күнү мушташ болуп жатканда 5-6 класстарда окуган кичинекей бала тасмага тартып алган. Балам жакшы эле, баламды жөн койгондо, балам экөөнү жанагы жандыр болгондо сабап эле салмак. Просто балам керек болсо балдардын достору деген үйлүп алып өлтүрөбүз деп чыкты анычы. Өлтүрөбүз деп чыгышты. Эми балдар деген жаман да. Мамай мен деле ошонун курсагын тартып салып кезилип кете берейинчи деп чыкты баламчы. Кыяласын дедим, Кудайдан жетсин. Анан могу элге рахмат. Аябай балдар чыкты, ошолорго рахмат, ыраазымын. Ошолордун арты менен бул меники эле чечилген жок. Ал жерде менден башка да квартиранын бир аяк кураган бир 4 аял бар болчу, ата энелер. Ошолар күнү азыр ушунга чейин квартира сатып, ошолордуку да чечилди мен арты мененчи. Мен зато мен ошолорду үйлүү кылып кеттим. Кудай жеткизсин калганын. Ошо. Ал эми бул окуя тууралуу Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынын маалыматына алайык. Жаңжал 26-июнда саат болжол менен 16:00 чамасында болгон. Анда 28 жаштагы жигитти жана анын 47 жаштагы апасын сабап, милиция барганга чейин качып кетишкен. Кийин алар кармалышкан болчу. Учурда соттук медициналык экспертиза дайындалып, тергөө амалдары жүрүүдө. 2020-жылы 26-июнь күнү ички иштер органдарына ошо Адилет конушунун көчөсүндө соседтердин арасында конфликт болуп аткан тууралуу маалымат келип түшкөн. Бул маалыматка дароо УПСМдин экипажы чыгып, Бишкек шаарына караштуу барганда ошо 26-июнь күнү болжол менен 16:00 чамасында эки азиат улутундагы кишилер 28 жаштагы жаранга жана анын 47 жаштагы апасына ар кандай денесине зыян келтирип, ошол жерден качып кеткендиги тууралуу маалымат келип түшкөн. Экипаж тарабынан бул жерден бул эки жабырлануучуну Ала Медин району ички иштер бөлүмүнө жеткирилген. Кийинчерээк ушу эки жаран кайрылган жаран арыз менен Ала Медин району ички иштер бөлүмүнө кайрылып, бул факты боюнча бирдиктүү реестрге катталып, 119 беренеси менен катталып, кодекс о проступках менен сотко чейинки иш өндүрүштөр башталган. Ыкчам издөө иш аракети негизинде бул кишилердин өздүктөрү аныкталып, алар 48 жаштагы ММ жана 38 жаштагы МД экени белгилүү болгон. Алар баары милиция тарабынан суракка алынган. Бул жерде алдын алуу текшерүүсүндө бул жерде жер тилкеси боюнча ушул жерде ошол кишилердин арасында уруш болгондугу белгилүү болгон. Азыркы маалда баардык керектелүүчү экспертизалар дайындалган.
ыкчам издөө иш аракеттери дагы эле жүрүп жатат. Бул жерден белгилөө кетчү нерсе, соттук медициналык экспертизалар дайындалган. Ошонун жыйынтыгы менен бул эки эркек адамды камоосу ошо экспертинин жыйынтыгы менен чечим кабыл алынат. Орчундуу окуялардан кабардар болуу үчүн биздин каналга жазылыңыз.